Кыргыз кодекси үй бүлө. Алганың жакшы болгон соң кирсең үйүң ордодой, көңүлүңдү куш кылат, кымбат баа жоргодой. Таза болот сымбаты алганыңдын бир башы, айнектен артык таптаза, кармаган казан тулгасы. Ачык болот кабагы, барды жокту байкатпайт, берекелүү берген тамагы. Ал өңдөгөн ургачы, жанатты болбой калабы? Алганың жаман болгон соң кирсең үйүң кепедей, тапканыңдын бардыгы быркырап сынат көзөдөй. Айыл десе камурат, илекисин пар кылат, тарсылдатып элегин башы көзүн чаң калат. Уулуң жакшы болгон соң кымбат баа жакут таш, кызыган базар коргондой. Ар жыйында кеп урса анын айткан сөзүнө ар кандай пене көнгөндөй. Көңүлү ачык жаркырап, дабала жаркын бергендей атасы менен энеси. Теңирден жардык көргөндөй. Уулуң жаман болгон соң ачуусу тез арактай, ата безер ит болот. Үйлөп койгон чаначтай, кишиге өзүн теңебейт, өзү үлкөн манаптай. Уулум бар деп ойлонбо, мөмөсү жок дарактай, ададан артык туулган, андай перзент кай жактай. Эниң жакшы болгон соң кымбат баа жакут таш, кызыган шаар базардай. Ар жерге барып кеп урса айткан сөзү казалдай. Жара сүйлөп жалындап, тараза жайы базардай. Мындай иниң бар кезде тартынбай сыңаргандай, жорго минип жылжытып бейишке өзүң баргандай. Жакшылыкты Кудайым башыңа өзү салгандай, жааматтын баарысы жаркырап жайнап калгандай. Жаркын тийип жаамыга, жалгасын өзүң аргандай. Иниң жаман болгон соң бак комбогон мазардай, кырмандан даанын айырган болугу бош бакалдай. Жан сактоосун кыла албайт, жамачалуу чапандай иним бар деп ойлонбо, жата бер жалгыз жапандай. Агаң жакшы болгон соң аппак тиккен өргөдөй, күндө кызык, күндө той. Айылыңдан кетпейт топ жыйын, кандарың курган ордодой. Бактыңа болгон агайыны коёбу теги колдобой. Агаң жаман болгон соң турасы чыгат өгүздөй, тирүүсү эмес өлүктөй, ичинен маслаат кеп чыкпайт. Муктажыңа жеткирбей, бергениң алат кеммитпей. Жакшы менен жаманды жараткан туура ирикпей. Үй бүлөң жаман болгон соң 18 болсо пайда жок. Чуркураган көбүттей, жал жалактап туш-туштан талап кирет кемиктей. Мындайлардын так өзүн дагы айтамын мен өзүм, жараткан Теңир эритпей.